Deneden 8 nerse түшпөсө, 8 nerse чыкпаса адам орийт. Тиббун Набави Ибн Кайым деген алым, пайгамбарыбыздын медицинасы дегенде 8 nerse денеден чыгып турбаса адам орийт. Шилекей, какырык, түкүрүк, сара, тезек, ошол сперма, тер чыгыш керек. Чыкпайбы, териң чыкпай калды, оройсуң. Тезек чыкпай калды, оройсуң. Жел чыкпай калды, оройсуң. Жанагы нерсе да чыкпай калды, оройсуң. Ошол чыккандан кийин гусул кылыш керек. Ыплас абалда жүрө бербейбиз биз мусулмандар. Биз ошондо жыныс катнаштайын сөзсүз полный омовение тела, толук денеге суу жетиш керек. Оозду бир чайкап алабыз, мурунду бир чайкап алабыз. Баягы жыныстык катнаш кылгандан батташып калган жерлерди самындап туруп, жууп коюп туруп, анан кадимки даарат алгандай даарат алып туруп, анан денеге сууну куюп туруп, жышынып туруп, же самындап туруп, анан экинчи рет куюп, анан үчүнчү рет куябыз. Ошо менен дененин баардыгы кургак жер калбаш керек. Ошондо гусул кылды болот, ошондо Куран кармай бересиң, мечитке кире бересиң, намаз окуй бересиң. Ушуну гусул дейт. Ниет шартпы? Кылып койсоңуз жакшы, бирок биздин мазхабта шарт эмес. Ниет кылбай калып турдум десең, коркпой эле кой, баары өтүп кете берет. Бассейнге барып түшүп келдиңби, көлгө барып түшүп келдиңби, шаркыратмага барып түштүңбү, болду, өтө берет. Главный денеңдин баары суу болду, болду, сен гусул, сен толук денең тазаланды.